Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасынын Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2025 жылдагы иши жөнүндө отчету тууралуу финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Акматов Алмазбек Шаршембиевич, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы. Чакырылгандардын тизмеси сиздердин мониторуңуздарда бар. Баяндамачы, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Талайбек кызы Жылдыз, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 100-чү беренесине жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 11-чи беренесине ылайык эсептөө палатасынын 2025 жылдагы иши жөнүндө отчету сунушталат. Урматтуу депутаттар, отчеттук мезгил ичинде Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы тарабынан 2023 жылдын 17 мартындагы номер 01-26/28 токтому менен бекитилген 2022-2026 жылдарга карата өнүктүрүүнүн стратегиялык планынын алкагында белгиленген иш-чараларды ишке ашыруу боюнча иштер системалуу жана ыраттуу негизде жүргүзүлдү. Аталган стратегиялык пландын башкы багыттары мамлекеттик ресурстарды натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылууга, финансылык башкаруудагы ачык айкындуулукту арттырууга жана отчеттуулук механизмдерин чыңоого багытталган. Белгиленген максаттарды ишке ашыруу максатында эсептөө палатасы тарабынан эл аралык аудит стандарттарына ылайык финансылык, шайкештик жана натыйжалуулук аудиттери кеңири көлөмдө жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн аудиттер мамлекеттик каражаттарды башкаруу системасына ар тараптуу талдоо жүргүзүүгө жана көзөмөлдү күчөтүүгө өбөлгө түздү. Ошондой эле стратегиялык өнүгүү артыкчылыктарына ылайык эсептөө палатасынын ишин натыйжалуу уюштуруу үчүн жыл сайын тиешелүү жылдык иш планы жана аудитордук иш пландар иштелип чыгып, белгиленген тартипте аткарылып келүүдө. Урматтуу депутаттар, 2025 жылга бекитилген эсептөө палатасынын аудитордук иш планына ылайык эсептөө палатасы пландалган 98 аудитордук иш-чара жүргүзгөн. Алардын жүрүшүндө аудит объектилеринин 1636 түзүмдүк жана ведомстволук бөлүмдөрү камтылган. Анын ичинен бюджеттик мекемелер 1016, чарба жүргүзүүчү субъекттер 357, жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу мекеме жана уюмдар 257, башка уюмдар 6. Отчеттук жыл ичинде жүргүзгөн аудитордук иштин жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы тарабынан 21 миллиард 414,9 миллион сом суммасындагы калыбына келтирүүгө тийиш болгон финансылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен 13 миллиард 406,4 миллион сом же 62,6% калыбына келтирилген. Ошону менен бирге 2025 жылы эсептөө палатасы мамлекеттик сектордун консолидацияланган финансылык отчеттуулугуна кеңири талдоо жүргүздү. Талдоонун жүрүшүндө мамлекеттик ишканалардын таза активдери консолидацияланган финансылык отчетто актив катары көрсөтүлбөгөнү аныкталды. Отчеттук жылы эсептөө палатасы финансы министрлиги менен биргеликте бул кемчиликтерди жоюу боюнча тиешелүү иштерди жүргүздү. Натыйжада мамлекеттик активдердин жалпы көлөмү 61 миллиард 158,5 миллион сомго көбөйтүлдү. Отчеттук жылда жүргүзгөн аудитордук иш-чаралардын жыйынтыктарында бузуулардын түрлөрү болуп төмөнкүлөр аныкталган. Биринчи, бюджетти түзүүдө орун алган бузуулардын жалпы суммасы 13,3 миллион сомду түзгөн. Экинчи, бюджетти аткаруудагы бузуулардын жана кемчиликтердин жалпы суммасы 7 миллиард 484,9 миллион сомду түзгөн. Үчүнчү, мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтердин жалпы суммасы 7 миллиард 703,5 миллион сомду түзгөн. Төртүнчү, эсеп жана отчеттуулук тартибин бузуулардын жалпы суммасы 6 миллиард 196,6 миллион сомду түзгөн. Бешинчи, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуудагы бузуулары боюнча калыбына келтирилүүгө тийиш болгон суммасы 16,5 миллион сомду түзгөн. Урматтуу депутаттар, эсептөө палатасы тарабынан 2025 жылы жүргүзгөн аудитордук иш-чаралардын эксперттик аналитикалык иштин жыйынтыгы боюнча
тийиштүү бюджеттерди толтуруунун кошумча мүмкүнчүлүктүү булактары 93 миллиард 614,8 миллион сом суммасында белгиленген. Бул сумма финансылык тартип бузуулардын категориясына кирбейт. Бирок айрым иш-чараларды ишке ашыруунун натыйжасында тийиштүү бюджеттерге мобилизацияланчу каражаттар. Андан тышкары жүргүзүлгөн аудитордук иш-чаралардын алкагында 29 миллиард 630,9 миллион сом суммасында рационалдуу эмес жана натыйжасыз пайдаланылган финансылык жана башка ресурстар аныкталган. Бул өз учурунда чаралар көрүлбөгөндүктөн же белгиленген максатына жетпестен каражаттарды рационалдуу эмес пайдаланган суммалар. Жол жоболук мүнөздөгү бузуулардын 1032 фактысы аныкталган. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 124 беренесине ылайык эсептөө палатасы тарабынан жергиликтүү бюджеттердин аткарылышына аудит 2 жылда бир жолдон кем эмес жүргүзүлөт. Отчеттук жылы эсептөө палатасы тарабынан 16 шаардын мэриясынын жана 241 айыл өкмөтүнүн бюджеттерин түзүлүшүнө жана аткарылышына аудит жүргүзүлгөн. 16 шаардын бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзгөн аудиттер тарабынан калыбына келтирилүүгө тийиш болгон 1 миллиард 77,9 миллион сом суммасындагы финансылык тартип бузуулары, анын ичинен калыбына келтирилгени 676,3 миллион сом. Бул калыбына келтирилүүгө тийиш болгон суммадан 62,7%-ын түзөт. 90,9 миллион сом суммасындагы резервдер жана жоготуулар аныкталган. Айыл өкмөттөрүнө жүргүзгөн аудиттердин жыйынтыктары боюнча аныкталган калыбына келтирүүгө тийиш болгон финансылык тартип бузуулардын жалпы суммасы 1 миллиард 861,8 миллион сом. Анын ичинен калыбына келтирилгени 1 миллиард 407,8 миллион сом. Бул калыбына келтирилүүгө тийиш болгон суммадан 75,6%-ын түзөт. Аныкталган резервдер жана жоготуулардын жалпы суммасы 241,5 миллион сом. Урматтуу депутаттар, 2025 жылы жүргүзгөн аудитордук иш-чаралардын жыйынтыктары боюнча аудит субъектилерине 503 жазма буйрук, 306 сунуштама жана 7 сунуш жөнөтүлгөн. Аудит объектилери тарабынан эсептөө палатасынын жазма буйруктардын талаптагыдай аткарылышына мониторинг жүргүзүү артыкчылыктуу багыттардын бири болуп эсептелет жана тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн, ошондой эле аудит жүргүзүү процессинде түздөн түз тартылган кызматкерлердин өзгөчө көзөмөлүндө турарын белгилей кетүү керек. Отчеттук жылы аудит субъектилери тарабынан эсептөө палатасынын жазма буйруктарын жана сунуштамаларын аткаруу менен 171 кызматтагы адамдар тартип жоопкерчилигине тартылган. Андан тышкары 14 кызматтагы адам ээлеген кызматынан бошотулган. Урматтуу депутаттар, ошондой эле бюджеттик кодекстин жоболоруна ылайык эсептөө палатасы 2025 жылга республикалык бюджеттин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу социалдык фондунун жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышына аудит жүргүздү. Аталган аудиттердин жыйынтыктары өз убагында жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Мындан сырткары эсептөө палатасы Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө мамлекеттеринин финансылык контролдоонун жогорку органдары тарабынан өткөрүлгөн биргелешкен контролдук иш-чараларга катышкан. Аудиттердин жыйынтыктары менен отчеттор даярдалып, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына, жогорку кеңешине жана министрлер кабинетине жиберилген. Урматтуу депутаттар, эсептөө палатасы президенттин администрациясы, жогорку кеңеш, анын ичинде профилдик комитеттер менен тыгыз байланышта иш алып барат. 2025 жылдын ичинде эсептөө палатасынын дарегине Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынан ар түрдүү маалыматтарды жана маалымдамаларды берүү жөнүндө 293 кат түшкөн. Ошондой эле эсептөө палатасы тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын дарегине жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыгы боюнча 62 отчет жөнөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен 48 кат келип түшкөн. Анын ичинде жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыгы боюнча отчетторду жана маалыматтарды берүү боюнча 17 суроо талап, аудит жүргүзүү боюнча 7 тапшырма,
кеңешмелерге жана талкууларга катышууга 16 чакыруулар жана башка мүнөздөгү кат алмашуулар 8. Эсептөө палатасынын демилгеси боюнча жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин дарегине жүргүзгөн аудиттердин жыйынтыгы боюнча Эсептөө палатасынын кеңешинин кабыл алынган токтомдору негизинде 31 отчеттук жана корутундулар жөнөтүлгөн. Урматтуу депутаттар, 2025 отчеттук жыл ичинде тиешелүү кароо үчүн Эсептөө палатасы тарабынан укук коргоо органдарына аудиттин 5,6 миллиард сом суммасындагы 116 материалы жөнөтүлгөн. Анын ичинен прокуратура органдарына 3,4 миллиард сомго аудиттин 57 материалы, улуттук коопсуздук органдарына 2,2 миллиард сомго аудиттин 54 материалы, ички иштер органдарына 16,5 миң сомго аудиттин 5 материалы жөнөтүлгөн. Укук коргоо органдары тарабынан кароонун жыйынтыгы менен аудиттин 14 материалы боюнча жазык иши козголгон. Анын ичинен 4 жазык иши сотко жөнөтүлгөн, 3 жазык иши токтотулган, 2 жазык иши боюнча өндүрүш иши убактылуу токтолуп турат. 5 жазык иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары аудиттин 12 материалы боюнча жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Аудиттин 23 материалы боюнча прокурордук көңүл буруу актысы чыгарылган. Ошондой эле 14 кызматтагы адам тартип жоопкерчилигине тартылган. 2025 жылдын 31 декабрына карата укук коргоо органдары тарабынан жүргүзгөн иш-чаралардын натыйжасында 32,1 миллион сом калыбына келтирилди. Урматтуу депутаттар, эл аралык кызматташуу жаатында Эсептөө палатасы төмөнкү эл аралык уюмдар менен кызматташуу жүргүзөт. Аудиттин жогорку органдарынын эл аралык уюму Интасай жана анын регионалдык бөлүмдөрү, Түрк мамлекеттеринин жогорку аудит органдарынын уюму Түрксай, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аудиттин жогорку органдарынын кызматташтыгы, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мүчө мамлекеттердин мамлекеттик аудиттин жогорку органдарынын жетекчилери. Аталган эл аралык уюмдар менен Эсептөө палатасынын потенциалын жогорулатуу максатында 2025 жылы бир катар иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ал иш-чаралар стратегиялык пландоо, аудиттин эл аралык стандарттарын киргизүү, Эсептөө палатасынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу жана бакша максатында жүргүзүлгөн. Урматтуу депутаттар, отчеттук жылдын аягында Эсептөө палатасынын мамлекеттик кызматкерлердин штаттык саны 246 бирдикти түзүп, анын ичинен факты жүзүндө 234 бирдик өз ордунда иштеп турган. 2025 жылы ээлеген кызмат ордунан 51 адам бошонгон жана 2025 жылдын убагында 36 кызматкер кызматка дайындалган. Тартип жазасын колдонуу 3 мамлекеттик кызматкерге эскертүү берилген. Эсептөө палатасынын 30 мамлекеттик кызматкерине сөгүш берилген. 4 кызматкер боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгы менен 2 мамлекеттик инспектор ээлеген кызматынан бошотулган. 2 мамлекеттик инспекторго сөгүш жана эскертүү берилген. Аудиторлук иш-чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы ачык айкындуулук саясатын жүргүзөт. Анын маанилүү компоненттеринин бири катары жарандык коо менен өз ара байланыш түзүү болуп саналат. Эсептөө палатасынын иши тууралуу коомчулукка маалымдоо, тийиштүү маалыматты мамлекеттик органдын расмий веб-сайтына жайгаштыруу, пресс-релиздерди таркатуу, социалдык тармактарга жарыялоо, теле жана радио эфирлерди, интервьюларды уюштуруу аркылуу ишке ашырылат. 2025 жылы Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын иши тууралуу мамлекеттик жана расмий тилдерде 130дан ашуун пресс-релиз даярдалып жарыяланган. Отчеттук жылы жарандардан 78 кат жүзүндөгү жана электрондук кайрылуулар келип түштү. Алар көзөмөлгө алынып, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык каралган. Урматтуу депутаттар, 2025 жылы Эсептөө палатасынын маалыматтык коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү стратегиясында каралган иш-чараларды ишке ашыруу камсыздалды. Бул иш-чаралар маалыматтык технологиялар инфратүзүмүн жаңылоого, маалыматтык коопсуздукту чыңдоого, маалыматтык технологиялар тармагындагы институционалдык потенциалды өнүктүрүүгө,
жана эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүндө маалыматтык технологиялар боюнча аудит функциясын киргизүүгө багытталган. Отчеттук мезгилде эсептөө палатасы санариптештирүү багытында ишмердүүлүгүн төмөнкү негизги багыттар боюнча жүргүздү. Маалыматтык системалардын техникалык инфра түзүмүн жаңылоо жана өнүктүрүү. Эсептөө палатасынын тармактык жана сервердик инфра түзүмүн чыңдоо. Кызматкерлердин маалыматтык технологияларына аудит жүргүзүү жаатындагы кесиптик компетенцияларын жогорулатуу. Маалыматтык технологияларына аудит жүргүзүү тармагында эл аралык кызматташууну өнүктүрүү. Маалыматтык технологияларга аудит жүргүзүү функциясын киргизүү үчүн методологиялык жана институционалдык негизди түзүү. Бул иш-чараларды ишке ашыруу эсептөө палатасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга жана аудит ишмердүүлүгүндө санариптик аспаптарды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. 2025 жылы натыйжалуулук аудитти өнүктүрүүгө, маалыматтык технологияларга аудит жүргүзүүнү киргизүүгө, методологиялык базаны өркүндөтүүгө жана кызматкерлердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулду. Эл аралык кызматташтык алкагында чет өлкөлөрдүн жогорку аудит органдары жана эл аралык уюмдар менен иш улантылып, мамлекеттик аудиттин заманбап ыкмаларын жана мыкты практикаларын киргизүүгө өбөлгө түзүлдү. 2026 жылы эсептөө палатасынын 2022-2026 жылдарга карата стратегиялык өнүгүү планы аяктайт. Ушуга байланыштуу жогорку аудит органдарынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун баалоонун эл аралык түзүмү методологиясынын алкагында эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүнө көз карандысыз баа берүүнү жүргүзүү пландалууда. Бул баалоонун жыйынтыктары аудит институтунун андан ары өнүктүрүү багыттарын аныктоого жана кийинки мезгилге жаңы стратегияны иштеп чыгууга негиз болот. Мындан ары эсептөө палатасы мамлекеттик аудиттин сапатын жогорулатуу, көзөмөлдүн санариптик аспаптарын өнүктүрүү, аудиттин аналитикалык компонентин күчөтүү, бузууларды алдын алуу системасын өркүндөтүү жана мамлекеттик ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу багытында ишин улантат. Бул чараларды ишке ашыруу финансылык тартипти бекемдөөгө, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга жана Кыргыз Республикасынын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого жардам берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Суроолор жооп берсе, биз жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор болсо, аппарат табло ачыңыздар. Сөз суроо берүү үчүн Нышанов Жайлообай Данибаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Айтсаңыз, электрондук аудитке өссөңүздөр, бюджеттик каражаттардын эффективдүү пайдаланышы толук кандуу жүргүзүлөбү же толук кандуу жүргүзүлбөйбү? Жайлообай Данибаевич, бул негизи электрондук аудит деп биздин негизи эле өзү бул аудиттин тышкы органдарында мындай понятие жок, бирок ушу электронныйды биз дистанционный, анан удаленный аудит деп кирген. Бул Интасайдын алкагында дагы бул ковид учурунда киргизилген. Бүгүнкү күндө эсептөө палатасы аудиттин 3 түрүн жүргүзөт: финансылык аудит, натыйжалуулук, анан шайкештик аудит. Негизи финансылык аудитти бара-бара ушундай электронный аудит жүргүзүп өтүп кетсек болот. Анткени бүгүнкү күндө Финанс министрлигинин алкагында борборлоштурган бухгалтердик эсеп деген программа кирип атат. Ошол жерде эгерде борборлоштуруп баары так болсо, биз ошол жерден эле карап турганга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми натыйжалуу аудит менен шайкештикти бул канча мындай бизге базадан болгону менен барып карамайынча мындай натыйжа чыгарына биз күмөнбүз да. Бул эми бизде эле эмес, бул эл аралык дүйнөлүк стандартта да ошондой каралган. Азыркы күндө ушу электрондо, азыр сиз айтып аткан электрон аудитке өтүү үчүн кандай мындай иштер жүргүзүлүп атат да? Бүгүнкү күндө биз Финанс министрлиги менен иш алып барып атабыз. Биздеги кызматкерлердин баары ушу Финанс министрлигине окуу борборунан окуп чыкты. Рутокен деген биз доступ флешкаларды алдык. Азыркы учурда Финанс министрлиги биз берген тех заданиялар боюнча база түзүп атат. База түзүлсө эле биз ошол жерден карап анализдегенге даярбыз. Рахмат чоң.
Кийинки сөз суроо берүүчү Кожокулова Гуля Акматқуловна берилет. Рахмат, Болот Мырза. Всем добрый день. У меня такой вопрос к Генеральной прокуратуре. Скажите, пожалуйста, сколько дел вы возбудили уголовных, административных по фактам нарушения финансовой дисциплины? По отчету Счетной палаты четко прописано, что свыше 21 миллиардов сом, правильно, было выявлено нарушение. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. За 2025 год со Счетной палаты в прокуратуры, органы прокуратуры поступило 57 материалов. Из них по 38 внесены представления, 5 предписаний. По актам прокурорского реагирования возмещено 19 миллионов 943 тысячи сомов. По 17 материалам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовных дел. По 7 материалам по результатам проверки возмещено еще 4 миллиона 372 тысячи сомов. Два материала были возвращены. По правоохранительным органам всего было возбуждено 10 уголовных дел, из них по 2 уголовным делам дела были направлены в суд. По 2 уголовным делам уголовные дела прекращено на основании статьи 28 пункта 12.9. По 5 уголовным делам уголовные дела приостановлены, и по 1 в настоящее время идет следствие. Фактически получается все такое, вот знаете, на положительной ноте внесли значит, и предписания, внесли представления, да, уголовных дел только фактически одно, да, возмещение ущерба. А вот скажите, пожалуйста, вообще о нарушении финансовой дисциплины речь идет о бюджетных деньгах. Есть же факты хотя бы халатности, почему жестких мер не принимается? То есть вы даете возможности продолжать, да, вот можно, оказывается, и дисциплинарку возбудить, ничего страшного. Это же государственные деньги, так получается? Что за подход к финансовой дисциплине, когда органы прокуратуры будут жестко и четко реагировать на все факты нарушения финансовой дисциплины? Если вы об этом вы прекрасно знаете, в соответствии с Конституционным законом о счетных палатах, не все материалы они нам направляют по той причине, что в соответствии с требованиями закона они должны это все проверки рассмотреть у нас на совещании. Нургазиевна, по тем фактам, которые вам направили, вы сейчас цифру озвучили. Вы по ним, получается, только красиво прошлись. То есть ни одного жесткого факта. Вот знаете, вот еще раз повторите цифры. Сколько вам направили материалов? Всего лишь 57 только материалов. 57 это что, не цифра? По всем материалам были проведены проверки. Это не говорит о том, что если они уже в материал акты написали, это не говорит о том, что по всем материалам необходимо возбудить уголовный. По ним тщательно проводятся все доследственные проверки. По результатам только проверки принимаются меры. Счетная палата вам направляет, не надо говорить, что мне известно, Счетная палата вам направляет материал для принятия соответствующих мер. Правильно. А у вас получается принятие мер – это внесение представления. То есть нету четкого, жесткого подхода, когда из года в год повторяются те же самые финансовые нарушения, у нас миллионы сквозь пальцев уходят, а мы все время говорим, ну пусть он уволится, ну пусть мы ему выговор объявим, ну пусть внесем представление, что вы нарушаете. Может, как молодежь выражает, может эти меры, легкие меры, лайтовые меры, они не должны приниматься? Может, иногда надо очень жестко подходить к решению этих вопросов? Знаете, тогда, наверное, чуть-чуть мы сократим факты нарушения, выявленные Счетной палатой. Не буду скрывать, Счетная палата хорошо работает. По результатам я вижу.
А вот правоохранительные органы, все так красиво. Если акт пришел, значит, ну ничего страшного. Можно представлением отделаться, предписанием. Одно делает, вообще красота. Можно и продолжать нарушать дальше финансовую дисциплину. Как нам всем известно, презумпцию невиновности никто не отменял. Это конституционные принципы. По этой причине необходимо провести полноценные проверки. Одного акта счетной палаты недостаточно для дачи юридической оценки. По этой причине нами тщательно изучаются все материалы и дается конкретные юридические оценки. И в случае, если будете заинтересованы в этом деле, мы готовы вам предоставить весь список. Пожалуйста, вы можете ознакомиться, если в случае каких-то будет несогласия с нами принятыми решениями. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Мавлянова Махабат Эргешевна берилет. Рахмат, саламатсыздар жыйын катышуучулары. Чындыгында эсептөө палатасы абдан жакшы, объемный жакшы жумуш жасашты. Анализдеп көптөгөн бузулууларды таап чыгышты. 29 миллиард сом тегерегинде жалпысынан, анын ичинен 5,6 миллиард сом укук коргоо органдарына кеткен. Ошонун ичинде мен суроом эмгек акыны үстөк жанагы эмгек акы төлөөлөрдө ар бир министрликте бир 200 миллионун тегерегинде бузуулар бар экен да. Ошол боюнча маселен саламаттык сактоо министрлиги 200 миллион тегерегинде айлык акылар ашыкча мыйзамсыз төлөнүп туруп, ошого кандай жооп бересиздер? Урматтуу депутаттар, бул жерде бирок бул акчалар кайра ордуна кайтарылган. Ошол текшерүү убагында аныкталган 24-жылы. Бул укук коргоо органдары бул мыйзам бузуу кандай деп ойлойсуздар? Бул сиздер эсептөө палатасы текшербесе, бул ар бир министрликте бар. Мен баарын бул жакта айтып бере албайм. Баарын карасаңыздар 200 миллион, 450 миллионго чейин бар кээ бир министрлик, мэрияларда. Бишкек шаарында 175 миллион деп жүрөт. Кандай баа бересиздер? Баа бериш үчүн ал материал бизге келип түшүш керек. Ошол учурда гана материалды изилдеп гана баа беребиз. Алар бизге эсли келбесе, биз аларга эч кандай юридикалык баа бере албайбыз. Анын үчүн деген счетный палатанын мен мурунку комитетте да айттым, мыйзамында жазылган. Алар өздөрүнүн советинде чечет. Кайсыл права укук коргоо органына жиберебиз, же ошо министрликке өздөрүнүн сунуштуу менен карап, ошол себептен. Мен боюнча буга өзү эгер эсептөө палатасы жооп берсе туура болот деп ойлойм. Бактуу Махабат Эргешевна, негизи аудит учурунда мындай ашыкча берилген маяналар премия болобу ордуна коюлат. Анан ошо кеңештен өткөндөн да биз мөөнөт беребиз. Бир какой-то ошонун ичинде дагы ордуна коюлат. Анан коюлбаганына дагы өзлөрү суранат бир канча мөөнөт деп. Анан ошол такыр ишке ашпай калганда ушу укук коргоо органдарына мындай жардам катары ушуну эмет бергиле деп кайрылабыз. А так көбүнчөсү ошо ордуна коюлат. Биз азыр эле айтып кеттик эле, ошол эменин 5 миллиард 670 миллиону бюджетке кайтарылган деп. Ошонун ичинде ошолар бар. Негизи сиздер кечээ күнү комитетте айттыңыздар, кээ бир бөлүмдөрдүн начальниктери гана жумуштан алынды деп айттыңыздар, тизмегин айтып бериңиздер. Бектур Испаевич, мен айтам да, ошол эмне үчүн ушундай чоң бюджет аткаруудагы укук жанагы финанс бузууларда министр өзү жооп бербейт деп, ошол бүгүн вице да жок окшойт, вице премьерлер жок да, жооп берүүчү. Эмне үчүн министр өзү жооп бербейт? Бул эми элдин акчасы да, жогоруда айтып кетти, бул элдин акчасы. Канча социалдык маселелер чечилбей турат азыркы күндө. Эбегейсиз. Ошону эмне үчүн министр өзү жооп бербейт? Кайсы мыйзамдын негизинде алар жооп бериш керек? Ар бир министр жаңы жумушка келгенде жоопкерчилик алыш керек да. Ошол бюджетти кантип аткарабыз, жылдын аягында туура аткарабызбы, жоготуулар жасабайбызбы деген. Ошолго ким жооп берет? Бул жакта барбы бир тиешелүү вице премьер, ким жооп бериш керек? Укук коргоо органдары, сиздер жооп бериңиздерчи, ким министр жооп бериш керекпи? Негизи мыйзамдарда кандай болгон, кандай каралган? Ошонун жетекчилиги астында жумуш аткарылат бүт жалпы. Эми бул жерде мен жана эле айттым го, биринчи биз материалды изучать этип чыгып, эмне себептен кандай акча министрдин өзүнүн жоопкерчилиги болобу? Эгерде жок, бюджетный кодексте, законда жазылган,
эгерде туура эмес айлыктар туура эмес эсептелген болсо, ага жетекчи менен главный бухгалтер башкы адис бухгалтер жооп берет деп жазылган мыйзамда. Аны иштеп жана туура эмес айлык алгандардын күнөөсү эмес да, аларга начисление да. Бул жерде эми ар кандай болушу мүмкүн да, бул жерден эле аны күнөөлүү деши мүмкүн. Кээ бир учурларда ошо дисциплинардык жаза менен чектөөнү дагы биз туура көрөбүз. Анткени кээ бир учурда сөзсүз түрдө иш кылмышын козгош үчүн анын ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу фактысы болуш керек да, уурдоо фактысы, кызыктар болуш керек. Ошол гана учурда кылмыш козголот. Башка учурда алардын кызматынан кетирген кандайдыр бир шалаакылыктар болсо, тартип жаза менен чектөө туура. Ошол себептен менимче эсептөө палата тарабынан ошондой сунуштарды беришкен ошол министрликтерге. Мисалы үчүн 440 миллион сомду билим берүү министрлиги туура эмес натыйжасы колдонгон деп мына жазылып жүрөт да отчетточу. Цифровизация болуш керек экен, ошо болбой калыптыр. Ошол натыйжа берген жок. Ошого жоопкерчилик ким тартат ошону? Ким жооп берет? Саламатсыздарбы? 404 миллион сом агартуу министрлиги деп цифровизация деп атат. Биз ошону үстүндө азыр тыкыз иш алып барып атабыз. Эмне болду экен? Бүт анализ кылып атабыз азыр. Ошолундай болуп атат да, биздин министр өздөрү, замминистрлер өздөрүнүн маалыматы жок болуп атат да, ошунча акча жөн эле королуп атат да, натыйжасыз. Мисалы үчүн 25-жылы 5,6 миллиард сомду 116 материал менен укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен да. Бул кылмыш иши курамы белгилери бар деп. Ушул боюнча 5,6 миллиардты кайра ордуна коюу жолдору кандай болот? Бул жерде жана азыр эле өзүнүн эсептөө палатасынын төрагасы өзүнүн докладында да белгилеп берди. Укук коргоо органдарына бир эле прокуратурага эмес, мен прокуратура боюнча комитетте да азыр дагы Гүл Акматкуловна жообуна бердим. Бизге болгон 57 материал келген, ал боюнча көрүлгөн чараларды айтып бердим. Укук коргоо органдарына өзүңүзгө белгилүү болгондо Ички иштер министрлиги, УКМКга ар кандай материалдар бөлүп берет. Келген материалдардын жыйынтыгы менен сөзсүз түрдө юридикалык баа берилет, тергөө чейинки аракеттер, териштирүү жүргүзүлөт. Ошонун жыйынтыгында гана анын канчалык деңгээлде жазылган эсептөө палатасынын актысындагы негиздердин аныктыгы аныкталган учурда гана төлөө жөнүндө экинчи суроо көтөрүлөт. Мен убактым аз калды, мен анда жазылып андан кийинки суроо берейин. Эске алыңыздар, Надира Сынташевна, сизден Сураныч Махабат Эргешевна кат жүзүндө жооп бериңиздер суроосуна. 3-чү процедурный. Рахмат, Жылдызбек Талабек кызы. Менде сунуш бар эле. Суроого жана талкууга чек коюшуңузду сунушка өтүлөм, добушка коюп коюшуңузду суранам. Рахмат, урматтуу депутаттар, сунуш келип түштү. Аталган сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 70, каршы жок баары 70, катталды 86, сунуш өттү. Урматтуу депутаттар, кийинки сөз суроо берүү үчүн Аманова Салтанат Абдылдаевнада. Чоң рахмат, Жылдыз Талайбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер, Бектур Рыспаевич, Алмазбек Шаршанбекович. Эсеп палатасынын отчетун карап чыктык. Абдан чоң көлөмдөгү иш жасалган. Отчетту колдойбуз, бирок суроолор бар эле. Мына бүт жетекчилер отурасыздар да. Өткөн жылга салыштырмалуу азыр санарипке өтүп атат баардык мекеме ишканалар. Канча пайызга азайды ушу бузуулар, финансылык бузуулар? Салтанат Абдылдаевна, негизи санарипке азыр толук кандуу деле өтө элек. Биз мурдагыдай эле ошо выездной болуп карап атабыз. Бирок тенденция ылдыйлап баратат. Жылдан жылга бул финансылык тартип бузуулар азайып баратат. Өткөн жылга салыштырмаганда канча пайыз ошол көрсөтүлүп турат? Көрсөткүч азыр эле бир 5-6%-дын тегерегинде гана азайт. Мен неге ошол суроону берип атам? Мына
өткөнкү отчетту мен салыштырып карап чыктым эле. Өткөн жылы эле кетирген мамлекеттик муниципалдык органдарда кайра эле ошол каталар кетирилген да. Ошол айтып койсоңуз, системалуу финансылык бузуулар эмненин эсебинен кетип атат? Анан финансы министрлиги негизинен 90% сиздер жооптосуздар да. Бүт финансылык аракеттердин жүрүшү көзөмөлсүздөр да. Ошондуктан сиз да жооп берип койсоңуз. Салтанат Абдылдаевна, негизи бүгүнкү күндө биз көргөзгөн бул жерден бузуулардын себеби өзүңүздөр билип атасыздар, көп имараттар салынып атат, школдор, мектептер, жолдор салынып атат. Ошол жаңы техника алып атат. Ошолордун баарын ушу өзлөрүнүн балансына алган жагынан бул бухгалтерский эсеп жактан кетип атат да, чоң көрсөткүчтөр. Биздикилер барганда эмне үчүн муну кабыл алган эмескер? Негизи бул кабыл алуу актылар турган күндө дагы бухгалтердик эсепте өзүнүн балансына киргизбей, өзлөрүнүн активдерин көбөйтпөй атат да. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңүздөр билесиздер, жылдын аягына келгенде эле пайдаланылбай калган суммалардын баарын дебитордук тарапка көргөзбөйт. Аны жашырууга аракет кылат, биз барып кайра ордуна коебуз. Ушул эки чоң маселе, ушул негизинен жерде көрсөткүчтөр дагы ошондон чыгып атат да, ошо өзлөрүнүн активдерин көбөйтпөгөндөн, бухгалтерский учетко албагандан. Бул эми каржыбызуу мындайча айтканда финансылык каржылыктарды кол салуу эмес, ошо бухгалтердик учеттон кеткен мүшкүлдүктөр болуп атат да. Финанс министрлиги да жооп берип койсоңуз. Урматтуу Салтанат Абдылдаевна, туура биз эсептөө палатасы менен тыгыз иштешебиз. Кабминдин токтому бар, 613 токтом. Ошол жерде белгиленген бардык пункттар, ошолорду аткарып ар квартал сайын отчет берип турабыз. Мен муну айтайын дегенимчи, көбүнчө эле нарушение эмнеден кетет? Освоить этилбей калды деп туруп кайтаргыла дейт да. А бирок освоить этилбей калган эмнеден болот? Финанс министрлиги акчаны кармап жүрүп декабрда бересиздер да. Өзүнүн эсебинен тендерщиктер курат, акчалар түгөнөт, башка болот. Көбүнчө эле келип туруп кийин жооп берип калгандар бул ошол ар бир ишкана уюмдун финанс бөлүмдөрү болуп атат, бухгалтерлер. Жакын арада эч ким калбайт, чекеден камалып отурупчу. Ошону эмнеге сиздер учурда мейли 10% кала берсин, объемуна карап туруп батыраак которсоңуздар болбойбу? Урматтуу Салтанат Абдылдаевна, биз азыр андай эмес, эч качан декабрда эмес, финанс министрлиги азыр башкача иштейт. Биз фин планды жылдын башында эле баштап, ар ай сайын берип турабыз, бюджеттик мекемелер табышталмалар негизинде. Бирок көбүнчө биз азыр карап атпайлыбы? 2024-25 жылдары 98,3% каржылап бердик да. Ооба, освоить эткенге үлгүрбөй калдык деп атышат. Кеч которулуп атат акчалар, кайра звонок кылып, кайра суранган учурлар болду да. Андай жок, туура эмес. Сиз кандай дейсиз? Ушул освоить этилбей калгандар. Бул эми освоить этилбеген суммалар мурда мындайлар азыр айтып кеткендей көп болчу. Азыр финансирование берилип атат, но бирок бизде дагы бир түшүнүктөр бар. Ченемден ашык товарлардын корлору депчи. Жылдын аягында пайдаланылбай калса, аны дагы көргөзүш керек отчетко. Ошол корлорду биз кайра отчетко койгондо кийинки жылы финансирование кыскарат да. Ошол тараптардан дагы жашыруулар болот. Эми финансированияны аз-аздан бар эми декабрда бергендер. Биз толук кандуу дебейбиз, бирок ал дагы бүгүнкү күндө жоюлуп баратат. Мен учурдан пайдаланып дагы министрлер кабинетинен суранып кетет элем, мына эң аз айлык азыр бухгалтерлердин айлыгы. Тем более топко кошулуп калганда, ошондуктан иштин баарын кылган бухгалтерлер анан келип туруп айлыгы аз. Ошол бухгалтерлердин айлыгында карап көрсөңүздөр, мына финанс министрлиги сунушту берип туруп, мен суранып кетет элем. Айлыгын көтөрүп бергенге биринчи ушул кишилерди койбосок болбойт. Экинчиден жанагындай алдын алуу иштерин күчөтүшүңүздөр керек. Эмнеге жаңы келген бухгалтерлерди ката кетирбеш үчүн иш алып барыш керек да. Кайра эле бир кетирген катаны кайталоо 21-кылымда бул туура эмес деп эсептейм. Жооп берип койсоңуз. Урматтуу Салтанат Абдылдаевна, туура айтасыз. Ошон үчүн биз бар борборлоштурулган бухгалтердик эсеп автоматталган маалымат системасын киргизип атабыз. Ушул программа толук кандуу иштеп калганда бухгалтерлер өтө жеңил болот. Өз убагында бухгалтердик документтерди каттап койсо эле баланстары чыга берет да. Буюрса ошого жетишип атабыз. Эсептөө палатасынан өтө жардам берип атат. Бул жакта бизгечи айлык маселеси каралып атат. Рахмат. Анда менде дагы бир суроо бар эле. 2022-23 жылы Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы МСЭКке аудит жүргүзүлгөн болчу да, бирок ошонун жыйынтыгы чыкпай эле калып кетти. Ошол эмне болду, айтып койсоңуздар. МСЭК боюнча биздин Саламаттык сактоо министрлигине ким карап эле? МСЭК боюнча абдан арызчылыктар чоң болгон болчу да. Анан ошондо айтылып эле азыр жыйынтыгы жок.
Салтанат Абдулдаевна, биз негизи бул саламаттык сактоо министрлигин текшерген ошонун алкагында жылык эле каралат. Анан 22-23 десеңиз, биз ошонун жыйынтыгын сизге кагазын алып келип бербейлиби толуктап? Кагаз түрүндө берип койсоңуздар, себеби нааразычылыктар дагы эле токтобой турат да. Рахмат. Эске алынсын, кийинки сөз суроо берүү үчүн Садырбаева Жылдыз Эсенбековнада. Рахмат, Жылдыз Талайбековна. Алмазбек Шашенбекович, в работе ФОМСа вообще нарушается закон о системе единого плательщика. ФОМС должен обеспечивать одноканальное финансирование медицинских учреждений здравоохранения, но на практике этого не происходит. Когда будет прекращено нарушение этого закона? Это очень важно. Нарушается закон единого плательщика. ФОМС боюнча азыр бизде саламаттык сактоо министрлигин текшерген ФОМС боюнча. Жылдыз Эсенбековна, саламатсыздар. Бүгүнкү күнү аудит жүрүп атат. Жыйынтыгы боюнча эгер эме болсо жазуу түрүндө биз берип койгонго даярбыз. Бирок ФОМС менен Минздравды бүгүнкү күнү бүтө элекпиз. Азыр текшерүү жүрүп атат. Хорошо, но я надеюсь, что в результате ваших проверок будет даны соответственная оценка и рекомендации, потому что нарушается закон единого плательщика. Также, я не знаю, вы ответите на вопрос, при проверке вы выявили нарушения и недостатки при исполнении бюджета 354 миллиона сомов. К ним относятся неначисленные штрафные санкции за несвоевременное исполнение обязательств по договорам на закупку товаров, работ и услуг, осуществление выплат на повышенную нагрузку при наличии вакантных должностей и дефицита медицинского персонала. Не осуществляется прием новых сотрудников, а уплачивается надбавка, совмещение должностей с нарушением трудового законодательства. Это было и в прошлогодней вашей справке. То есть почему у нас получается вот этот дефицит этих вакансий, есть вакансии, вы до сих пор это не устранили. Вы в прошлом году в справке тоже это отмечали и писали, что это грубое нарушение. Но почему-то это продолжается. Почему не принимаются меры? Почему одни и те же нарушения идут год за год, и никаких мер не принимается? То есть люди ходят без работы, а там внутри есть такие нарушения. Вы их прекрасно знаете. Почему они не исполняются, ваши рекомендации? Мен жооп берип коеюнбу? Бул боюнча биз жылык эле жазып келебиз. Башкача айтканда, ваканттык месталарынан экономдолгон финансы каражаттарын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Коэффициент трудового участия деп жылдын аягында ошо кимиси көбүрөөк ишсе бөлүп берет. Биз бул боюнча даже ушу жогорку деңгээлде дагы ошо министрди менен чогуу талкуу болгон. Бул боюнча иш алып барабыз деп биз ал жерде жаздык эле, ушул эч кандай мындай жарыя кылынбайт экен, жакшы түшүндүрүлбөйт экен деп биз даже ар бир область, регион боюнча бергенбиз. Эмнегедир алыскы жайгашкан райондордо эмес, именно ушу Бишкек, Ошто, борборлордо гана вакансия көп экен да. Бул атай эле жумушка албай ушундай бир эме бар деген мааниде жазганбыз. Ал боюнча бизге дагы маалымат берет болуш керек. Бул жогорку уровеньде бир талкуу болгон. Анан ошонун жыйынтыгын алып келбейли сизге эмне кылып атат бүгүнкү күндө. Хочется, чтобы ваши рекомендации, ваши выявленные нарушения, они имели какую-то практическую завершение логическое, чтобы это не повторялось. Каждый раз из года в год в справке это пишется, но эти нарушения повторяются. Должен же быть результат, то есть ваши действия должны иметь какое-то логическое завершение, и чтобы в следующих годах этого не повторялось. Спасибо. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Карыбек уулу Улукбекте. Чоң рахмат. Алмазбек Шаршенбиевич, мүмкін болса қысқарақ жооп берсеңіз, менде суроолорум көп эле. Отчеттомо 21,4 миллиард сомдук финансылык бузууларды аныктапсыздар. Анын 13,4 миллиард сомун кайтарыпсыздар. Ортодо калган 88 миллион сомдун 8 миллиард сомдун тагдыры эмне болду? Улукбек Карыбекович, бул жерде мындай да, биз негизинен жыл бою ушул иш планда көргөзүлгөн аудит жумуштарын жүргүзүп келебиз иштерин. Анын ичинде жыл башында бүткөндөр ордуна коет, ал эми жылдын аягында бүткөн министрликтер, болбосо субъекттер кийин бул токтобогон процесс ордуна коюла берет.
биз кийинчерээк да отчет берсек болот. Анткени бүгүнкү күндө дагы ордуна коюлуп атат. Бул токтогон процесс эми. Бул жылдын башындагылар ордуна койду, аягында бүткөндөр кеңештен өткөндөн кийин алар коюп бизге отчет берип турат. Муну ордуна койдук деп. Бул токтогон процесс. Мунун канчасы жеке чөнтөктөрдөн төлөнөт, канчасы мамлекеттик мекемелерден төлөнөт? Азыр эле айтып кеттик эле, Маянадан кеткендерди ошол кайра ордуна коюлат жеке. Ал эми бул жерде биз 13 миллиард дегендин 7 миллиард 735 миллиону бул бухгалтердик эсептен азыр эле айтып кеттик эле, ошол жанагы негизги каражаттарды баланска албагандан бухгалтердик эсептен кеткен. Ал эми 5 миллиард 670 бюджетке түшкөн. Могул жерде дагы белгилеп атасыздар. 29,6 миллиард сом натыйжасы коротулганын көрсөтүп атасыздар да. Бул эми дээрлик 30 миллиард, дээрлик 30 миллиард. Бул бир облустун же бир бирдеген министрликтердин жылдык бюджети болот да. Анан ушул натыйжасыз чыгым деген терминдин артында мисалы чоң коррупциялык схема жаткан жокпу? Муну кантип жөндөйсүздөр? Жок, бул негизинен бюджеттен бөлүнгөн каражаттарды мисалы үчүн максаттуу берет да, бирок ошол ишке ашырылып жатып, максатына жетпей калат да, бирок каражат сарпталат, бирок ошол максатына 100% жетпейт да. Биз ошону баалап анан ушул максатына жеткен жок дегендеги таризде бул жерде уурдалып кетти деген маселе жок. Улукбек Карбекович. Анан эң маанилүүсү могул жерде мен токтолоюн дегеним маданият тармагындагы максатсыз чыгымдар боюнча. Кыргыз маданият сервис ишканасы 82 миллион сомду максатсыз пайдаланганын аныктапсыздар. Бул жерде болсо ошол айлык акынын аздыгы, ошол маданият тармагына каражат өтө зарыл экендиги зарыл болуп турган чакта бул каражаттарды жумшаган жетекчилер бүгүнкү күндө укуктук макамы кайда, эмне чара көрдү, канчасын кызматтан алдыңыздар, канчасын жоопкерчиликке тарттыңыздар? Биз бул боюнча укук коргоо органдарына өткөзүп бергенбиз. Сиз рұқсат берсеңиз, ошол толук маалымат алып берели. Толук кандуу өткөзүп бергенбиз. Жоопкерчиликке тартылдыбы бирөө? Ошо укук коргоо органдарында ошол боюнча сизге бир толук маалымат алып берели биз. Угуп атам, жооп берип койбу бирөө? Прокуратура. Прокуратура боюнча мен буга чейин айттым, 2 жолу айтып бердим. Бизге болгон 57 материал келген, ал боюнча 10 кылмыш иши козголгон, өндүрүлгөн суммалар боюнча айттым. Ошо маданиятка жумшалган 82 миллион сомдун жеген жетекчилер жоопкерчиликке тартылдыбы? Бизде ал маданият боюнча бизде жок материал, бизге келген эмес. Эмнеге укук коргоо органдарына өткөзүп берген жоксуздар? Материал. Мен толуктап коеюн ба? Альберт Топшович. Урматтуу Карбек уулу Улукбек, бул боюнча мен куратор болгонмун. Республикалык бюджетти текшерип атканда целевой 446 миллион мин культурага акча бөлүнүп берген. Ошонун ичинен маданият сервис деген мин культура маданият министрлигинин алдында атайын кичи ишкана бар, мамлекеттик ишкана. Бул жерде ошол алып атканда келишимди бузуу менен 88 миллион төр эмес акча чыккан. Анын 22 миллионун таможняга төлөгөн эмес, аны кошумча төлөттүрүп, таможняга жана салык, эндес салыгын төлөттүрдүк. Андан тышкары 51 миллион жанагы доллар менен алышкан, доллар менен сомдо чыкканда айырма чыгып, булар присвоить этти деген жөрөлгө менен биз нарушение кылып ГКМга өткөзүп бергенбиз. Аны толугу менен тактап, ал жерде жетекчилер жумуштан кетти. Бүгүнкү күндө дагы следствие уланып атат. 51 миллиондун жанагы банк азыр келип кичине банктан айырма чыгып атат. Биз национальный банктын курсу менен эсептегенбиз. Ал жерде элдик банктын курсу экөөнүн айырмасы чыгып, бул жерде сумма азайды. 16-17 миллионго калды. 17 миллиондун тагдырын азыр чечип атат. Жакында эле бул боюнча сүйлөшүлгөн. Бул боюнча ГКМден атайын тергелип иш жүргүзүлүп атат. Азыр бүгүнкү күндө жетекчилери толугу менен алмашып, маданият сервисинин жаңы жетекчилери келип, ошол ордуна коюу максатында иштеп атышат. Чоң рахмат. Дагы мени кызыктырган бул жерде абдан маанилүү бир цифраны белгилепсиздер да. Отчетто 93,6 миллиард сомду бюджеттин мүлкүнө болгон резерви бар деп атасыздар да. Бул кайсы резервтер, кайсы тармактарда жатат, кайсы көмүскөдө, кайсы тармактан бажыдабы, башкадабы,
каяктан тартса болот ал 93 миллиард? Бул негизи бул кошумча булактар деп коебуз, бюджетке кире турган. Бул жерде биздин аудиттин жыйынтыгы менен салык кызматы менен чогуу бир эксперттик аналитикалык иштерин жыйынтыгы менен биз баягы салыкка түшпөй калган мүмкүнчүлүктөр бар экени менен иш алып барганбыз. Ушул 93 миллиардтын 68 миллиарды бул салык кызматы боюнча, ал эми 13 миллиард 800 миллион сом болсо бул Бишкек мэриясынан чыккан. Турак жай куруучулар турак жайды куруп бүтүп, өзлөрүнүн пайдалануучуларга бергенден кийин ошол турак жай курулган жер тилкесин сатып алыш керек болгон, бирок Бишкек мэрия тарабынан ал иштер кылынган эмес. Биз ошонун баарын тактап бергенбиз. Ушундай тажиздеги бул чоң суммаларда эң көбү ошо салык кызматы менен болгондогу. Конкреттүү өкмөткө бир сунуш бердиңиздерби ошол боюнча? Берилген. Бул негизи аудиттин жүрүшүндө салык кызматы менен такташып чогуу иш алып барабыз. Улукбек Карбекович. Түшүнүктүү. Анан мамлекеттик мүлктү жашыруу боюнча 7,7 миллиард сомдук мүлк баланска алынбаганын аныктапсыздар, туурабы? Бул жерде анын ичинен 2,84 миллиард сомдук мүлк бул Ош шаарынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу да. Бул бухгалтерлик катабы же мамлекеттик? Бухгалтерлик ката. Ошо Ош шаарындагы жаңы салынган жолдорду, имараттарды дагы ошол баланска алынган эмес да, активтерин көбөйткөн эмес. Уурдоо эмеспи? Жок, уурдоо эмес. Ушу бухгалтерисtik эсепти туура эмес жүргүзгөн. Анан бул жерде Алмазбек Шаршембиевич дагы бир маселени белгилегим келет да. Могу жакта Ош шаары менен Бишкек шаарынын мэрия келип отуруш керек эле да. Бүгүнкү күндө ушул килтейген эки биздин ири шаарларыбыздын жетекчилери ушул жерде отчетто туруш керек эле. Маселени ушул жерде аларга дагы тиешелүү суроолорду беришибиз керек эле. Эмне үчүн Бишкек мэриясы деген өзүнчө бөлүм жок бул отчетто? Эң чоң бюджети бар, эң чоң каражаты бар Бишкек мэриясынын бүгүн өзүнчө бөлүм менен көрсөткөн эмессиздер. Бул Бишкекте финансылык уурдоолор жок экен. Убактымды карап коюңуздарчы. Улукбек Карбекович, бул жерде Бишкек мэриясы боюнча отчет бар. Ал жерде бизде жерде турат, сизге эмесе толук кандуу беребиз. Анткени бул отчетко биз баягы финанс каржы бузуулардын түрлөрү менен алып кирдик. Эгерде ар бир мэрия, министерство, мекемелерди алып кирсек өтө чоң объемдуу болуп кетет. Ошондуктан сизге Бишкек шаарынын мэриясынын отчетун өзүнчө алып келип берсек болот. Уруксат берсеңиз. Алмазбек Шаршембиевич, менин убактым бүтүп калды. Жазуу жүзүндө дагы Бишкек мэриясы тууралуу кайсы тармактарга мен тиешелүү каттар жибердим. Андан сырткары убакыт бүтүп калды. Өзүнчө дагы сүйлөшүп. Эске алыңыздар, кийинки сөз суроо берүү үчүн Алимжанова Нилуфар Якупжановна. Рахмат, Жылдыз Талайбековна. Саламатсыздарбы, коллегалар, саламатсыздарбы бүгүнкү жыйын катышуучулары. Урматтуу Алмазбек Шаршембиевич, мен отчетту карап окуп жакындан таанышып чыктым. Сиз айтсаңыз, биздин азыр өлкөбүздө чоң ири инфраструктуралык чоң долбоорлор ишке ашырып жатат да, өлкөнүн ар бир облусунда, райондордо. Ошол инфраструктуралык долбоорлордун сметанын негизсиз көбөйтүлгөн канча учур катталды? Сметалар, чоң суммалар. Биз эми Нилуфар Якупжановна, негизинен бул капитал салымды өргөндө бизде министрлик бар, архитектура жана курулуш боюнча. Ошол тараптан ошол боюнча канча нарушение чыкты? Алимжан Топчубаевич текшерди эле. Ошол бир маалымат берип койсо, бирок эми бул көрсөткүчтөр биздики бүт субъектлерден, министрликтерден чогулуп келет да. Бул ошол боюнча азыр дагы так маалымат берип койсо. Жок, мындай ири бир чоң суммадагы нарушениялар болду, ошого кызыгып жатам. Нилуфар Якупжановна, туура айтасыз. Бул долбоорлор боюнча көптөн бери ошол долбоорлор бүткөнгө чейин текшерүү токтотулган болчу, бирок биз 24-25 жылдан бери ушу долбоорлордун тизмесин алып туруп жаңыдан текшере баштадык. 18-19 жылдары башталган долбоорлор бар экен. Биз мисалы үчүн образованияда жана бир долбоор текшерип, могу жерде отчетто көрүнүп тургандай, булар менен иштештик. Бүгүнкү күндө жана министрдин орун басары айткандай, бүгүнкү күндө ошол жанагы эффективдүү эмес, жеп койду, ичип койду эмес, ошол берилген долбоордогу сумманын эффективдүү пайдаланышы боюнча эсеп кылганбыз. Анан эффективдүү эмес болгондорун чогуу иштеп, бүгүнкү күндө баарын ордуна коюп, толуктап, ошол международный донорлорго уят болбоштун алдында биз ошолорго баардык сунуштарды бердик. Андан тышкары жайыт боюнча дагы мындан 2 жыл мурун текшергенбиз. $104 миллион кеткен жайытка, например. Ошондон эч кандай жыйынтык чыкпады деп, андагы сиздерге анан тиги
кабинет министрге дагы айтканбыз, бул долбоордун жыйынтыгы дагы эффективдүү чыкпай калды. Например, 4 долларга бүгүнкү күндө жайыттан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Бир эффективдүү пайдаланбай калган деп. Андан тышкары дагы бүгүнкү күндө бардык долбоорду эсептегенде 122 долбоор бар экен. Ушуну да Минэкономго сунуштадык, бардыгын бир жерге единый регистр кылып, мында координаторду бирөөнү даярдаш керек деп ушуну биз Мен сунуштадык. ушул отчетто окудум, жана Караколдогу саркынды суулар боюнча. Бул да чоң долбоор да, ошонун канча нарушение болду. Ушул сыяктуу мына биз азыр ар бир областта дагы саркынды суулар боюнча мына биз көптөгөн проекттерди, ратификацияларды өткөзүп бердик, туурабы? Негизсиз канча ушул нарушение болду деген ушул боюнча ишти алып барыш керек каттуу көзөмөлдөп. Себеби ал жактагы бир проекттин суммасы аябай чоң, андай проекттер мына өлкөбүздүн ар бир бурчунда өтүп жатат. Анан кийин такто мындай кагаз түрүндө жооп берип коюңуздар. Экинчи суроом ушул кыргыз фармация боюнча сиздер бул жерде натыйжалуулугу төмөн, ушунун натыйжасында биздин бейтаптар чынында өз убагында дары дармектер менен камсыз болбой калды да, өзгөчө мына балдар онкологиясы боюнча. Ушуга кандай чара көрүлдү, канча нарушение болду? Нилуфар Якупжановна, бул боюнча биздин аудиттин жыйынтыгы боюнча чоң мүчүлүштөр чыккан. Анын негизги маселеси ошол дары дармектерди чыгарган заводдордон, то есть өзлөрүнөн түз же болбосо өзүнүн дистрибьюторлеринен алгыла арзаныраак биздин калкка жетсин дегенде. Бирок тилекке каршы ал жерден жалаң эле ушу биздин жергиликтүү баягы фармацевтикалардан алган. Андан дагы көп мүчүлүштөр чыгып, бул боюнча дагы ушул УКМКга материалдын баарын өткөзүп бергенбиз. А жерде эми каржыбузулар абдан көп. Бир эле медицинский оборудованияны бир эле убакытта эки жерге сатып берип атат бир фирмадан. Бирөөнүн баасы арзан, бирөөнүкү кымбат. Ушундай мүчтөр абдан көп чыккан. Эми а жерде сизге отдельно бир алып келип берсек болот. Аны мен түшүндүм, окуп таанышып чыкты. Мени кызыктырган өзгөчө ушул сапатсыз дарылар боюнча болду да. Себеби биз өзүбүздүн ушул жеринен да көрүп келдик да, балдар онкологиясында ата-энелер ыйлап кайрылышканда биз дары менен дары таба албай атабыз деген учурларды айттым. Ушуга өзгөчө бир көңүл буруш керек. Үмүткан Нургазиевна, ушул боюнча дагы ишти алып барыңыздар. Себеби бул ден соолук менен алышып жаткан биздин жарандардын көйгөйү. Үчүнчү маселе ушул суу ресурстарына караштуу 937 миллиондун канчасы толукталды отчетто? Суу ресурстары боюнча? Министрлик, мен ошо аграрный комитеттемин да. Айыл чарба министрлиги канча каржы бузуу болду? Ордуна коюлган суммасы боюнча? Биз эми а жерде негизинен бул жерде жеке эле бир министрликтен эмес, ар бир райондогу ар бир эмелер менен чоң көлөмдүү отчетто. Эмесе сизге кагазын алып келип бербейлиби? Макул. Рахмат, мен колдойм отчет. Рахмат. Эске алыңыздар. Рахмат. Биринчи процедурный. Урматтуу Жылдыз Талайбековна, Болот Адылбекович, азыр биздин убактыбыз бүтүп атканда байланыштуу ушул маселе бүткөнгө чейин убакытты узартып алуу сунушун берет элем, ошондо добушка коюп берсеңиздер. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сунуш келип түштү. Аталган сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 76, каршы жок баары 76, катталды 87, сунуш өттү. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Талиева Камила Абдыразаковнага берилет. Рахмат. Кечээ мен комитетте да бердим эле, бирок айрым маселелер боюнча дагы сурап алайын деп атам да. Мына мунугу финансылык, каржылык мыйзам бузуулар эми негизинен рационалдуу эмес, натыйжасыз, пайдаланууда бюджеттик жоготууларга учурап, мүлктү пайдалануудагы мыйзам бузуулар, кемчиликтер, бюджетти аткаруудагы кемчиликтер, кыскасы ушуга окшогон кемчиликтер боюнча биз кечээ суроо бердик. Мына бул абдан чоң мыйзам 21 миллиардтан ашуун 419,9 миллион 21 миллиардтан ашуун ошол кемчилик болуп атат, эми мыйзам бузуулар болуп атат. Анан мына жерде министрликтерде миллиардтап мыйзам бузуулар болуп атса, мен мына бир маселени кечээ сурабай калыпмын. Мамлекеттик сатып алууларды карасаңыз, бул эми мамлекетте миллиард акча бөлүнөт да бул госзакупкага, туурабы? Сиздер мына жерде бузууларды
16,5 миллион деп эле атасыңар да. Бул сатып алуулар мамлекеттик чыгымдардын эң чоң бөлүгүн түзгөн шартта бул көрсөткүч, бул чынык абалды толук чагылдырып атасыздарбы же бул кандай? Бул түшүндүрүп бериңчи. Бул өтө аз сумма да. Министрликтер миллиардтап мыйзам бузуп атса. Камила Абдрахмановна, бұл жерде негізінен бұл сатып алулар бойынша ошол тендердин нормаларын бузганы болот. Мыйзамды каралган кээ бир нерселерине, мисалы үчүн түз сатып алуулар болот. Бул эми закон ченемдүүлүктү бузган деп жазылат. Бул жерде сумма көргөзүлбөйт да, негизиненчи ошол процедураларын бузганы жазылат, бул нормативдик актыларды бузганы боюнча. Бузган жокпу ошондо? Жок, эми ар бир министерствонун өзү да жанагы кичинекей 16 миллион деген сумма уже ал туура эмес үстүнө акча кошуп ийгендегиси. Негизи көбүнчө процедуралык нормалар гана бузулат да, бул сатып алуу боюнча. Менин оюмча, мен бир аз ынанбай турам, ушу иттин өлүгү ушул жерде жатат да, бекитип коюп атасыздарбы деп атамын да. Кандай дейсиз? Мындай ыманыңыз менен айтыңызчы. Камила Абдрахмановна, бизде эч нерсе бекилип калбайт. Бизде кеңешке чыгарылат, баары стенограмма бар, эч андай эмес жок, эмесе бул боюнча да тактап сизге. Жанагы үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дейт. Бул жанагы эле тендер байлар да. Тендерден көрүп эле жүрөбүз да. Бир эле стройка тиги бир баягы мектеп же бала бакчадан канчалаган чыгым жебей эле келишкен да. Бул эми такыр эле жоюлуп кеткен жок да. Ошон үчүн бул суммага ынанбай турам да. Ушуну бир кайрадан бир текшерип көрүшүбүз керек экен. Мен мына министрликтен ушу маселени дагы бир кайра бир текшерип көрөлүчү, выборочно бул кандай болуп калат. Бул ушуну бир көзөмөлдөп берсеңер. Анан бул жерде жанагы кыргыз фармация отурат экен. Мен сурайын дедим эле. Мен кече суммаларын айтканмын. Эмне үчүн мындай системдүү түрдө чоң кемчиликтер кетти? Эми мурунку министр Бейшеналиев албетте системаны түзө алган жок. Президентибиз элге сапаттуу, арзан дары дармек жетсин деп ниети туура болгондо биз миллиард бөлүп бергенбиз кыргыз фармацияга. Эмне үчүн буга жол бердиңер? Азыркысы эми бул жаңы келген экен. Сиз жооп берип коюңузчу. Кыргыз фармация. Рахмат, саламатсыздарбы? Камила Абдразаковна, туура суроо бердиңиздер. Жалпысынан эсептөө палатасы буга чейин айтып кеткен жөйлөр бул орундуу. Анткени буга чейин сатып алуулар жеке местный компаниялардан түзмө-түз алынып келиптир. 23-жылы түзүлгөн Кыргыз фармация мамлекеттик мекемесине сиз туура айттыңыз, 1 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөн, бирок ал акчанын 200 миллиону кайра Минздравга кайтарылган. Ошонун негизинде 800 миллион акча каражат менен жумуш башташкан. Бирок баса белгилеп кетчү нерсе, Кыргыз фармациянын аудит жүргүзгөн 24-жылы обороту 4 миллиард болгон. Кетирилген көп чыгымдар бул мага чейин болгон жетекчинин убагында экен, бирок ошого деле мен түшүндүрмө берип кетейин. Эмне үчүн сатып алуулар тендер аркылуу эмес, мындай айтканда түзмө-түз жеке компаниялардан алынган. Колунда 800 миллион каражаты болгон Кыргыз фармация чет жактагы чоң заводдордон сатып алыш үчүн 100% накталай акча менен алыш керек. Мисалы алсак, Рош европалык компания дары дармекти сатарында 100% акча каражатты накталай алат. Анан биз аларга акча каражатты накталай берип салган учурда бир эле компания менен келишим 300-400 миллионго түзүлөт. Бөлөк компанияларга акчалары калбай калган. Анан ошол себептен биз түзмө-түз заводдордон ала алабыз, заводдордун дистрибьюторлорунан ала алабыз. Анан азыр президент колдоп берген чечимге ылайык өзүбүздүн заводдордон түзмө-түз ала алабыз. Ошол 23-24 жылдары эмне үчүн местный компаниялардан түзмө-түз алышкан? Анткени булардын колунда акчасы жок болуп калган. 800 миллион сому Европадан алына турган чоң-чоң дарыларга кеткен. Колунда акчасы жок болуп калып, биздин өзүбүздүн жеке рыноктогу компаниялардан карызга алганга муктаж болушкан. Ошонун себебинен булар көп сатып алуулардын баарын карызга түзмө-түз алышканда, ошонун себебинен келип чыкты. Камила Абдразаковна, кече күнү дагы орчундуу маселелерди көтөрүп жүрсүз. Азыр Кыргыз фармация мамлекеттик мекемеси жалпысынан жумушту дээрлик 100%га бөлөк форматта алып бара баштады. Мисалга айтсак, буга чейин Кыргыз фармация мамлекеттик мекемесинде өзүнүн имараты, өзүнүн логистикасы, анан кийин биякта склады жок болчу да. Биякта склад маселеси бул орчундуу негизги маселе болуп кетет. Анткени завод изготовительдерден Европа, Америка, Индиянын чоң-чоң заводдорунан дары алыш үчүн булардын эң чоң талабы склад маселеси. Ошол эле дарыны гарантия берет да бизге. Ошол гарантияны силер толук сактай аласыңарбы же сактай албайсыңарбы?
Кыргыз фармация мамлекеттик мекемесинде буга чейин логистика маселесине мисалы 25-жылы 44 миллион сом сарпталган. Биз келгенден кийин 45 күндүн жүзү болду. Президентке сунуш киргизип, өзүбүз 6 машина сатып алып атабыз азыркы учурда. Рефрижератор менен президент 30 миллион сом акча каражатын бөлүп берди. 6 машина ошо менен жалпы республиканы камсыздоого 12 рефрижератор чоң машиналар сатып алынат. Буйруса келишимдер түзүлдү, айдын аягы менен сборка иштери бүтөт. Андан тышкары кечээ күнү президентибиз тапшырмасын кол коюп берди. Минфин менен администрация президентага 650 миллион сом акча каражатын таап бергиле деди бюджеттен. Склад маселесин салганга, GDP стандартындагы склад маселеси 1 январдан баштап 27 жылдан баштап. Бул негизги маселелердин бири болот. Туура, стандартка ылайык ошондой складтар керек болчу да. Менде да бир жакшы сунуштар бар. Жолуксаңыз темеден кийин мен сизге сунуштарын берем. Мен анан Кыргызстан аэропорттору акционердик коомунун жетекчиси барбы? Эмне үчүн миллиард 749,2 миллион кемчиликтер барбы Кыргызстан аэропорттору? Жокпу? Жок экен, анда бул маселени да. Анан мен мына жерде министрликтерде албетте абдан кемчиликтер көп, мен кайталап отурбайын. Мыногу бир эле саламаттык сактоодо мына 86,3 миллион тартип бузуулар болуп атат. Буга окшогон министрликтердин баарында кемчиликтер бар. Эми ушун менен күрөшүүдө эми активдешиңиз. Эске алыңыздар, Камила Абдыразаковнун суроосуна кат жүзүндө жооп берип коюңуздар. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Кожокулова Гуля Ахматкуловнада. Рахмат, Джилдызайым. Я в продолжении тех вопросов, которые я задавала органам прокуратуры, хотелось еще раз обратиться. Как так получилось, что вам направили, как вы несколько раз повторили, счетная палата в отчете, да, указано 57 материалов на сумму 3,4 миллиарда сумм. Из них возмещение ущерба всего 32 миллиона. Оставшаяся сумма где? И такой момент. Счетная палата тоже вносит представления, предписания, и их очень много, рекомендаций. 503 предписания было внесено, 7 представлений. И вы, Генеральная прокуратура, дублируете эти предписания, представления. К вам же направляют материалы, когда уже не хватает сил счетной палаты. Мы каким образом наведем дисциплину, финансовую дисциплину в расходовании бюджетных денег, если вы то же самое повторяете и дублируете счетную палату? Да, прокуратуре вопрос. Как я уже до этого отметила, что само нарушение бухгалтерской или налоговой ошибки не является основанием для возбуждения уголовного дела. Для возбуждения уголовного должно быть достаточное доказательство. По поводу нарушение финансовой деятельности разве нет? Не является халатностью должностных лиц? Халатность, чтобы стать халатным, должно быть именно впоследствии причиненного ущерба. Последствий должно быть именно. По этой причине ущерба нет разве? По этой причине проводится доследственная проверка. И как нам всем юристам известно... Я честно скажу, я прерываю ваш ответ по той простой причине, я не удовлетворена. Мне нужны жесткие, четкие ответы. Мы и президент, и все наше правительство, все силы направлены на то, чтобы каждый сом, именно, знаете, сотня сом и 1000 сом должны быть в бюджете, и они должны быть рационально использованы. А у нас фактически можно, оказывается, 1000 раз нарушать финансовую дисциплину, и при этом никто не понесет ответственность. Вот такого отношения не должно быть. И вы должны были жесткие меры принимать. У меня следующий вопрос Министерства образования. Выявлены такие крупные нарушения, такие как, знаете, 282 миллиона сверхнормативной выплаты по заработной плате надбавкам сотрудникам Министерства образования и науки. 22 миллиона расходовано средств вне системы казначейства. Дальше здесь пишется: организация обучения педагогов предусматривалась на базе такой-то, однако фактически реализация была передана частным компаниям. Как такое возможно вообще? При этом государственные ресурсы, обладающие достаточным потенциалом на обучение более 50 тысяч педагогов, не были задействованы. Это что?
Министерство образования, вот сейчас вот просвещение. Как такое возможно? Поэтому столько нареканий, столько критики, столько недовольства педагогического состава. Получается, вы весь потенциал свой не используете? Можно, да? Да. Уважаемая Гуля Ахматкуловна, мы, когда получили материалы от счетной палаты, сразу начали анализировать и все их рекомендации исполнять. Первое, мы создали независимую комиссию, председателем был Альберт Дамирбекович. Проверили и все рекомендации, которые нужно и важно, и рационально, которые позволят эффективно запланировать деятельность, мы это все приняли и отправили все материалы обратно в счетную палату. Тут же сразу по проекту «Образование для будущего» директор ОРП обратилась в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура проверила и тоже все материалы направила в счетную палату. Честно скажу, ответ обо всем и ни о чем. Я прошу дать конкретную информацию Генеральной прокуратуре. Рахмат, Гүл Ахматкуловна. Берген суроо боюнча кат жүзүндө жооп бериңиздер. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Жанбаев Уланбек Кургунбаевичти. Рахмат, Талайбек кызы Жылдыз. Саламатсыздар, депутаттар. Менде мындай суроо. Кече комитетте талкуулаганбыз. Андан кийин бүгүн ушул отчетту колдойм. Ушул эсеп палатасы текшерип кеткенден кийин жанагы финансовый мыйзам бузулар болуп атпайбы? Ошол каражаттар кайра кандай тартипте мамлекетке кайтарылат? Резервке же кандай? Уланбек Оргонбаевич, негизи бул жерден азыр бюджетке кайтарылган суммалардын эгерде мындай түрлөрү да бар да, эгерде максатсыз пайдаланса, расмийтен айтканда нечелебой деп коет. Ошону ушу бюджеттик учреждение биз Минфин менен макулдашкандан кийин ошол статьяга берилген нерсени кыскартуу жолу менен болот. Ал эми азыр маяналарды айтып кеттик, ал болсо түз жолу менен кайра кайтарылат. Ал эми эгерде бөлөктөр менен акчаны бөлөк жака сарптап өзүлөрү кызыкчылык эметсе, аны өзүңүздөр билесиздер, түз каражатты кайра артка кайрылуу болуп эсептелет. Бөлөк азыр эле айтып кеттик, учет менен болгондорду болсо биз ошо бухгалтердик эсепке жанагыларын киргизип, дебитордук, кредитор карыздар кирбей калса аларды ордуна коюп, жанагыдай активдерди ордуна баланска коюп берип, эсепти түздөп, учетун анан кайра ошол түзүлгөн отчетун түздөп финанс министрлигине кайра беришет. Сиздер азыр 2024 отчетун берип атасыздар да? Ооба. Канча акча кайтарылды? Азыр эле айтып кеттелик, бюджетке 5 миллиард 370 миң сом деп. Ошо мыйзам бузуудан кийинки кайтарылган акча. Бул эми түрлөрү бар да, ошол финансынын же болбосо ошо бухгалтердик учет ар кандай түрлөрү бар да бузуунун. Эсиз ошол 5 миллиард 330 миллиондун эмесин берсеңиз, силерге расшифровкасын алып келип берели кагаз жүзүндө. Ал жерде аябай көп мекемелер бар. Экинчи вопрос. Бүгүнкү күндө ушул финансовый мыйзам бузуулары боюнча эң көп жанагы бюджеттик акчаны көп зыян келтирген министрлик кайсы? Так эле айтыңызчы. Негизинен азыр эле айтып кеттик. Убакыт токтоп турулачы. Негизинен азыр эле айтып кеттик элек. Учет боюнча алып келгенде бүгүн мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинде бизде актив абдан көп экен, алардын балансына өлбөгөн. Жана биз чоң суммаларды айтып атпайбыз. Ошонун бир 61 миллиардтын ичинен 54 миллиардты биз ушу мамлекеттин активин көбөйттүк. Эми баягы каржы деп сумма ошондон абдан чоң болуп келип атат. Анан эми бул каржы бузула, финанс тартип бузулардын түрлөрү да бюджетти пайдаланууда ошол бөлүштүрүүдө бул финанс министрлигинен чыгат. Ал эми жанагыдай өзүнүн көлөмүн көбөйтүп койгон нерсе, мынакей өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө транспорт министрлигинде жолдор көп курулуп атат, ал жагынан транспорт министрлигинде көп чыгат. Ал эми маяна тарабынан алып келип караганда туура эмес берилгендер. Бул дагы эле азыр айткендей саламаттык сактоо министрлиги биринчи очередде, андан кийин ушул билим берүү министрлигинде. Бул эми түрлөрүнө жараша ар кайсы министрликте чыгат. Сиздерде мындай болот да, министрликтер менен мындай келишпегендей болот да. Силер аналитиканы каяктан аласыздарбы? Киреше булагы мынча түшүш керек эле деп айтып атпайсыздарбы? Ошону кантип эсептейсиздер?
Бул биздикилер аудит жүргүзгөндө ошол жерден туура эмес берилген маянанын баарын такташып, ошол жүргүзгөн субъект менен макулдашып, анан жазып, анан алып келип биздин кеңештен өтүп, андан кийин анан биз жазма буйруктарды беребиз, бюджетке кайтаргыла же ордуна койгула же учеттоңдогула деп. Ошол анализге көптөгөн мынау министрликтер туура эмес кабыл алып атпайбы? Ошону айттым. Хорошо. Экинчи, прокуратура өкүлүнө. Могу счетный палата боюнча негизи бул өздөрүнө кылмыш иши козголгон жагдайлар барбы? Счетный палата боюнча. Мыйзам бузуу фактылары катталганбы? Счетный палата боюнча өздөрүндө. Бар, алар боюнча сиз өзүңүздөр билесиңер, ал боюнча массалык маалымат каражаттарда чыккан жана пара алуу боюнча иштери бар. Эми азыр менде конкретный данный статистикасы жок, если керек болсо беребиз сизге маалыматты. Ушул эле прокурор өкүлүнө да. Сиздерде алдын ала ушул прокурорский акттар түзүлөбү, түзүлбөйбү? Ушул коррупция боюнча, мисалы, мен айткым келет азыр 2024 берүүдө 25 боюнча. Мисалы, Ош шаарында биз жашайбыз, Ош шаарында бүгүнкү күндө мыйзам бузуу өтө толтура. Ошол жерде прокурор өкүлү, башка өкүлдөр ошол жерде лента кыркып эле жүрөт. 25-жылда айтып мен. Бирок элде жана 20 миллиард жанагы мэрия боюнча айтылып атпайбы? Буга чейинки мэрлер боюнча. Ушулар боюнча силер алдын ала иш жүргүзөсүңөр мындай? Сөзсүз түрдө мен мурунку заседанияда айттым, укук бузууларды алдын алуу деген атайын мыйзам бар. Бул бир гана прокуратура эмес, бардык министрликтерге жүктөлгөн. Ошонун негизинде сөзсүз түрдө эле кылмыш болгондо кылмыш ишин козгоштон ага чейинки алдын алуу иш-чаралар бардык органдар тарабынан жүргүзүлөт. Ушул мыйзамдын аткарылышындагы именно прокуратура тарабынан көзөмөл кылынат. Ар бир органдарга, министрликтерге дагы сунуш талап берип турабыз. Анткени ошондой ишти алдын ала жүргүзүү максатында. Бул счетный палата боюнча айтсам, өзү эсептөө палатасы төрагасы белгилегендей, бул финансылык бузууларды атпай, ошо бухгалтерлердин билиминин төмөндүгүнө байланыштуу ушундай финансылык нарушение кетирет. Ошол себептен менимче жана туурада белгиледи, араңадан обучение жана электрондук деп атпайбы, эгер ошолор болсо азаят беле деген маселе болуп атат да. Анан эми финансовый нарушение болсо эле бул кылмыштын составы бар дегенден алысыраак болушубуз керек да. Себеби менде көптөгөн кайрылуулар бар да, Ош шаары боюнчачы, курулуш тармагында. Жанагы мэрдин ПСДсы жок, эч кандай проекти жок эле мыйзам бузууга келет да бул. Ошол маалда көзөмөл жүргүзүү мыйзамдын башкы контролдоочу орган сиздерсиздер. Ошол боюнча прокурорский акттар жүргөнбү? Эми счетный палатаны бул болгон сунуш экен, жана миллиардтаган деп айтылып атат, бирок иш жүзүнө келгенде кече дагы отчет бергениңиздер айттыңыздар, болгон 32 миллион сом өндүрүлгөн да. Ошого прокуратура тарабынан дагы ушул мыйзам бузуу фактылары боюнча алдын ала иш жүргүзсө деген айткым келет. Анан акыркы эме жанагы прокурорский сунуштун негизинде бүгүнкү Минтранстын кызматкерлерине тоо башыда жанагы туруп калган экскаватордун айынан 20 бала иштен алынды да. 338 миң ущерб үчүн 3 посттун балдары иштен алынып калды. А бул жерде миллиардтаган ущерб айтып атат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Мавлянова Махабат Эргешевнада сөз. Рахмат, жана суроомду улай. Бул жакта эсептөө палатасынын отчетунда так жазылып турат. Эсептөө палатасы аудитордук жана эксперттик аналитикалык иш-чаралардын жыйынтыктары боюнча аларда кылмыш курамынын белгилери болгондо укук коргоо органдарына материалды берүүгө укуктуу деп. Кылмыш курамынын белгилери бар. Бул 116 материал берилген, 5,6 миллиард сомго. Прокуратурага 3,4 миллиард 57 материал айтып кеттиңиз. Улуттук коопсуздук коргоо органдарына 2,2 миллиард сом 54 материал. Мына ошол аябай чоң суммадагы финансылык бузуу кылмыш признактары кылган признактары бар деп берилгенден кийин ошол суммага жыйынтык чыгыш керек болчу. Улуттук коопсуздук орган коргоо органдарына дагы тиешелүү. Ошол нерсени мен ойлойм, бул деген биздин бюджет, мамлекеттин бюджети бул эң маанилүү маселе да. Ушул нерсеге азыр бул жерде бир дагы министр өзү келбептир да, бир дагы келбептир. Ошондой маанилүү эң бизге мамлекетти өнүктүрүүгө эң биринчи багыт кылган ушул маселеде кайдыгер мамиле карагандай болуп атабыз да баарыбыз. 5,6 миллиард сом бул кылмыш иши козголуу керек деген сунуш менен бул счетный палата берип атат да.
Ошондуктан урматтуу коллегалар, ушул өкмөттүн өкүлү сиздер эске алып, ушул бир жөнөкөй эле бир адистерди жумуштан кетирүү эмес, ошо министрлердин, зам министрлердин деңгээлинде ушул убагында ушул жумуштар текшерилип, көзөмөлгө алынып, биз бюджетти туура колдонсок, мамлекеттин өнүгүүсүнө абдан чоң салым болмок да. Ошол нерсени карап чыксаңыздар өкмөттөн. Министрлер өздөрү жооп берсин. Мынакей финанс министри 18 миллиард сомду туура эмес колдонгон деп бул жакта жүрөт 24-жылы. Ошол кезде финанс министри ким болгон, бүгүн кайда ал, эмне үчүн ушундай туура эмес жумуштар жасаган, билим берүү министри ошол кезде ким болгон. Алар жумуштан кетти, бүттү, ошон менен тема жабылды болуп атат да. Ошондуктан бир кайдыгер карабай жакшы мамиле кылсаңыздар, могу аудиторлордун өздөрү боюнча мен сунуш берет элем. Аутсорсингге берсеңиздер, бир выборочно, кечээ айттым эле, выборочно бир-эки аудитордун текшерген министрлик болобу объектилерин сиздер кайрадан башка көз карандысыз бир аутсорсингге берсеңиздер, ошондо бир дагы көп жыйынтык болот эле. Бирок ошол эле кезде айтам, счетный палата абдан жакшы жумуш аткарды, бирок ошол эле кезде могу укук органдары жана башкалар жыйынтыкты аягына чыгара албаганды өкүндүрөт. Ошону эске алсаңыздар, мындай бузуулар көп. Эске алыңыздар, кийинки сөз суроо берүү үчүн Култаева Гүлшаркан Оконовнада. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Алмаз Шаршембиевич. Биз мына эсептөө палатасынын отчетун окуп, маалыматтарды алдык 2024-25 боюнча. Менде бул жерде азыр сизге бере турган суроо, бул жерде сизге дагы эмес, энергетика министрлиги барбы? Энергетика тармагынан келиштиби? Эмне үчүн энергетика министрлиги чакырылган жок? Бул жерде эң көп акча алган ошо министрлик болуп атса. Эсептөө палатасынын бул жакта жазылган отчетторунда дагы абдан көп бул жерде нарушениялар бар экен. Ошол боюнча суроом бар болчу да. Анда мен азыр негизинен энергетика министрлигине суроолорду берип кое берейин бул жерден анан кийин жазуу иретинде бизге жооп беришсин. Бирок негизи мен тактай турган маселе бул жерде мына 2024-жылы ушул энергетика тармагына 91 миллиард сом акча өздөштүрүлүптүр. Бул эми мамлекеттик инвестициялар жана башка тыштан келген инвестициялар бардыгы болупчу. Мына ошого байланыштуу бирок мына 25-жылдын отчетунда 327 миллион сом ушул сарамжалсыз жана натыйжасыз эмгек акысына пайдаланган деп жазылып жүрөт. Анын ичинен мына 287 миллион сом негизсиз төлөнгөн эмгек акысы, 17 миллион сом бааларды түзүү, тарифтерди түзүүгө жана ошондой эле калыптандыруу боюнча бузуулар. Андан сырткары мына 27 миллион сомдук мамлекеттик максаттуу программаларды ишке ашырууга ушуларды таап чыгыпсыздар да. Ошондуктан мына ушул буларды эми азыр мындай натыйжасыз пайдаланган акча болуп аткандан кийин бул министр бул жерде отуруш керек болчу да, жооп бериш керек да ушул кылган нарушенияларыначы. Ал эми ушул энергетика тармагында көйгөйлөрдү айта турган болсок, мына ошончо акча келгени менен биздин республикада дагы бүгүнкү күнгө чейин деле ушул калкка мындай жетпей атат да электр чубалгылары. Аларга мына эмне үчүн акча бөлүнгөн жок? Ошол 91 миллиард сомдун ичинен Жалал Абад областына айтып коеюн, канча ошо электр чубалгылары жаңылоого жана ошо көмөк чордондорун курууга бөлүнгөн ошол акча жетишилген. Андан башка мына ушул бүгүнкү мына ушул отчетту карап туруп мындай зейним келет да, анткени ошо тарифтер, калкка болгон тарифтер күнүгө жогорулуп атат, а булар болсо натыйжасыз бардыгы биригип мына ошо электр компанияны башкаруучулар ошо эмгек акыларын алып отурушат. Эч кандай бир мындай мен айткым келет, бир мындай кылган ишинде мына алардын ала турган бир мына сыйакы алганга акысы жок. Анткени мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, айылдарда канча тейлегенге дагы булар мындай жетишпейт да, мындай карагандачы. Ошондуктан ушул боюнча 91 миллиард сом боюнча ар бир бөлүк алган кредиттери боюнча ушул менин дарегиме ошо отчетторун энергетика министрлиги жасап берүүсүн мен суранып кетем. Рахмат, эске алынсын. Гүлшаркан Оконовдун айтылган маселе боюнча кат жүзүндө жооп берип коюңуздар. 4-процедурный. Рахмат.
Мен жана сөзімді бүтіріп қойын дегем. Урматтуу прокурор өкүлү. Мен жанагы жол министрлигинде болгон прокурорский сунуштун негизинде 20-дан ашык баланы министр өзү өз каалоору менен кеткиле, бул статья менен кетирем деп бүгүнкү күндө 20-дан ашык бала ошол 338 000 сом мамлекеттик ущерб деп эсептеп бергендиги үчүн кетип отурат. Мен муну сиздерге акыйкат үчүн айтып коюп атам. А могу жерде миллиардтаган ущербтер болуп атат. Миллиардтаган. А болгону 11 гана адам, общий 179 гана бала жоопко тартылып атат. Алар дагы жөнөкөй эле инспекторлор, начальник отделдер, эч кандай вице-мэр жана башка чоңдор тартылган эмес. Ошол акыйкат үчүн айтып коюп атам. Ошону прокурорский жана прокурордун өкүлү ушуга бир карап койсоңуздар көңүл буруп. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Наманова Бурул Кужбековнада. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары? Алмазбек Шаршембиевич, саламатсызбы? Өзүңүз азыр белгилеп өткөндөй, сайттар аркылуу сиздердин маалыматтар чыгып жатат, пресс-релиздер чыгып жатат. Бул өтө жакшы нерсе. Себеп дегенде буга чейин баягы кандайдыр бир жагдайлар менен жашыруун маселелер болгон болсо, азыр сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр ачык, айкын айтылып жатат. Бул деген өтө жакшы. Себеп дегенде коррупция менен күрөшүүнүн бул ачык, айкын жолу. Биз эл көрүп атабыз, кайсы жерде кандай маселелер жаралып жатат, ал маселелер кандай жол менен чечилип жаткандыгы жөнүндө берилген маалыматтар өтө жакшы деп мындай баса белгилеп кетким келет да. Ал жагына рахмат айткым келет. Анан мына туризм өнүктүрүү фонду боюнча менде суроолор бар эле да. Департаменттин директору бул жерде барбы, жокпу? Туризм тарабынан ким келди? Азыр мына 22 жылдан баштап сиздер бул жакка отчетко киргизгенсиздер. Өтө көп мыйзам бузуулар болгон да. Анан ошол эле кезде акчаны кайра кайрылып алуулар боюнча 0,5% менен кайра кайтып бериш керек боюнча деп жазылган. Бирок алар ушул күнгө чейин кайтарып бере албаган мындай учурлар бар экен. Ошол жактар кандай болуп жатат? Муну көзөмөлгө алып атасыздарбы? Үмүткан айым, сизге суроом. Бул жана мен башында эле айттым, эсептөө палатасынын мыйзамына ылайык булар тарабынан аныкталган мыйзам бузуулар болобу, финансылар бардык материалдар укук коргоо органдарына келип түшпөйт. Алар өздөрүнүн мыйзамында ушундай каралган, өздөрүнүн кеңешмеси бар. Ошол кеңешмеде гана чечилет. Кайсыл материалды укук коргоо органына жиберет, кайсыны өздөрү тарабынан сунуш келтирет деген. Ошол себептен бизге келген гана материалдар боюнча биз өзүбүздүн териштирлөрдү жүргүзөбүз. Анан менде да мындай суроо бар да, бул отчетто мисалы үчүн мына туризм департаменти боюнча ачык, айкын жазылып жатат. Анан алар өзлөрү кандайча келбей калат. Кече эле көлдө иш-чарага катышып келдик. Министерство финансов организовать эткен иш-чарага катыштык. Ошол жерде келе жатканда мына южный берегте баягы респойнттер ачылган да кезинде. Ошол респойнттерден экөөсүн көрдүм, иштебей жөн эле турат да. Аларды кандай да бул анда кандай иш болот? Аны менен биз өзүбүздү туризм өлкөсү деп позиционировать этип атабыз, туристтерди келгиле деп чакырып атабыз. Акыркы убактарда өтө жакшы бир мындай көтөрүлүштөр кетип атат. Туристтерибиздин саны көбөйүп атат. Туризм тармагындагы налоговый поступлениялер көбөйүп атат. Анан бул респойнттердин жөн эле турганы бул өтө туура эмес маселе. Ошол жагыны бир мындай тапшырманы берип карасаңыздар деп айтып кетет элем. Анан чындыгында мына туризм жагында өзүм да бир аз иштеп жүргөн адам катары айтам, өтө көп мыйзам бузуулар мындай болбош керек. 22 жылы болгон экен. Ошол убактан бери азыркыга чейин деле уланып келе жатат да. Бул болбойт, бул экономикабызга өтө терс таасирин тийгизип жатат. Ошол эле келип аткан туристтерге таасирин тийгизип жатат. Ошол респойнт деп сыртында жазылып турат, бирок жабык турат, иштебей жатат. Бул дагы туура эмес нерсе. Рахмат. Рахмат, эске алынсын. Урматтуу депутаттар, суроолор аяктады. Комитеттин корутундусун окуу үчүн финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Кудайбердиев Алтынбек Мусажановичке сөз берилет. Рахмат, Жылдыз Талайбековна. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасынын Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2025 жылдагы иши жөнүндө отчету жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин.
Рахмат. Аппарат каттоону ачыңыздар. Отчетту жактыруу боюнча токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 79, каршы жок баары 79, катталды 88, токтом долбоору кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. 14:30 чейин танапис. Рахмат, урматтуу депутаттар. Жанагы айткан мүшүрүштөрдүн баарын орунга койгонго аракет кылабыз.